Саламатсыздарбы, сиздер менен кайрадан экран аркылуу көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Бизде бүгүн маанилүү күн. Себеби А1 кечирбейт спектакль өтөт. Мен аябай пунктуалдуу болуп жарым саатка эрте келип олуптурмун. Анда алдыңкы мүнөттөрдө биз менен бирге болуңуздар. Ушак айыңдын аркасынан бузулган уя, кыйраган турмуш, талкаланган тагдыр туурасында баяндалган Токтоболот Абдымомуновдун А1 кечирбейт драмасы буга чейин аншлаг менен өтүп турганы дагы маалым. Бул жолкусунда дагы көрөрмандардын саны аябагандай көп. Дегиче эле сахнанын көгүлтүр жарыгы жанып, көрөрмандардын көңүл чордонуна ээ болгон актер актрисалар чыгармадагы ар бир каармандын ролун ийине жеткире аткарышты. Саламатсызбы? Бүгүнкү спектакль кандай деңгээлде өттү деп ойлойсуз жана кимдин ролу сизге көбүрөөк жакты? Балким Нурдиндин же Шайырдын, кимдики? Бүгүнкү спектакль мага айыптан жакты. Өзүнчө эле мындай толкундан отурдум да, Нурдиндин тагдыры бир чети мени аябай капа кылды да. Эми баягы айткандай ушак сөзгө ишенбей, өзүнүн сүйүүсүн далилдеп Шайыргүлдү эгер чындап сүйгөн болсо, өзүнө барса болмок да. Бер жактагы эми баягы ар кандай адамдар бар да, көрө алган адамдар бар, балким ошо Нурдиндин кесибин көрө албаган адамдар бар деп мен түшүндүм да, жана ошондой сөздөргө ишенип, өзүнүн тагдырын өзү талкалап алганына биякта эң аянда кейдим да. Ошо спектаклдин ичине кирип кеткенде болуп, бир сыйра ыйлап жаңы эле басылгам, анан силерден терип алып калдыңар да. Саламатсызбы? Бүгүнкү спектакль сизге жактыбы? Ооба, аябай жакты. Негизи жыл сайын бул А1 кечирбейтке келем. Акыркы 2 жылдын аралыгында тилекке каршы Азиз Мурадилаевдин каза болуп калганына байланыштуу токтоп калган болчу. Мен негизи жыл сайын бул мага аябай жаккан спектакль болгон үчүн жыл сайын келем. Быйыл дагы келдим. Спектаклда кийин абдан чоң кубанычтабыз. Бул А1 кечирбейт 11 класстын программасында бар. Анан 58 мектептин 11 класстарын алып келгенбиз. Абдан жакты. Эң сонун бул сиздердин окуучуларыңыздар, Бул А1 кечирбейт драмасы кимге таандык экенин билесиздерби? Эң сонун. Мына ушундай мыкты деңгээлде бүгүнкү спектакльди дагы жыйынтыктап алдык. Көрөрмандарга дагы абдан жакты деген үмүттөбүз. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.